Эврисуандагы ардактуу телекөрүүчүлөр, кайрадан жаң кошулган телекөрүүчүлөрүбүз болсо, Кутман кеч келиңиздер биргеликте жума күндүн жакшы бир Muz Life түз эфиринде сиздерге жакшы бир презентацияларды, клиптерди тартуулаганга даярбыз. Мында кезектеги коногубуз бар. Шоу эстрада чөйрөсүндө оор салмактуу, өзүнүн аброю, сый-урматы бар мырзам, эстрада жылдызы Темир Дамирбеков агабыз келип калган чагы. Саламатсызбы, Кутман кеч? Саламатсызбы? Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Мен да кубанычтамын. Жалпы кыргыз эли менен амандашып алыңыз. Жалпы биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөргө, жалпы көрөрмандарга, барыңыздарга Кутман кеч. Качандан бери түз эфирге чыга элексиз? Сирдеп атам го, мен сирдеп атам го. Сайыс карагандан бери жок элексиз. Негизи бирок эфирдин эмеси бир салмактоого, мындай бир сүрү башкача го. Ошо кандай мындай бир жашнакай кийим кийсең деле баары сүрдөн бересиң. 500 кишиге той алып барып жүргөн киши сүйлөп атат. Негизи шүгүр ошо элдин жакшылыгында кызмат кылып, баягы элдин алдына чыкканда билем сүрдөбөй, бирок ошол эфирге чыккан. Анткени антенесе мен өзүм да иштеп калгам го. Радиодо иштеп калгам, диктор болуп, теле алып баруучулук кызматты аркалап калгам. Жакшы, анан сиздердин жаныңыздарда атты көргөндө эшектин таягы ооруйт болот. Ошо алып баруучулук кызматыңызды токтотконуңуз жакшы болду. Эмнеге дебейсизби? Бизге окшогон жаңы поколенияларга орунга жетпей калмакта. Ошол. Образыңызды алмаштыргансызбы? Кандай болгонсуз? Кадр сыртында эле көрүп эле сразу ошол. Негизи көбүнчө классикага көнүп калгам. Анан ошо быйылкы ушул жаңы жылдык көбүлтөрөттөргө анан кийин образды кичине жашартпасак, ато карып кетип атам дейсизби? Сиздин ырларыңыз улуу муунга сизди чакыралы деген заказдар болуп баратат, ошон үчүн кичине жашырчылардан жаштарга улуу муунду сиздерди улуу муунга чакырдык деген заказдар келе баштады го. Ошон үчүн кичине биз азырынча жаш муунга бардап туралы деп ушинтип кийинип келгенбиз. Сонун, жакшы жарашыптыр. Кадр сыртында деле айттым, костюмга караганда ушунуңуз жакшыраак экен негизи депчи. Көбүрөөк сүйлөшүп койдук окшойт. Негизи клип презентация кылмак белек? Жок, биздин атай бизге белек бар окшойт. Белектик, давай клип көрөлү. Жок, тамаша, мындай да, белекти көргүм келип жатат. Мен атайын эми белек алып келдим. Эми жардамалап эле коелу, бул жөн гана белек, чын жүрөктөн. Не үчүн? Анткени айтып атпайбы, мен да иштеп кеткенмин өзүм радиодо, телеканалда. Анан баягы белек не только эми радиодо иштеген, телеканалда. Негизи бири-бириңерге белек бергиле, жүрөктөрү жакындатып ынтымактап экендик дейт го. Ошон үчүн мен сиздерге белек алып келдим, чын жүрөктөн. Азыр эми жарнама болбой эле калсын, жөн эле мен эмесин берейин, эми ичинде сонун экөөңүздөргө, жалпы Muz Life'тын командасына билбейм, өзүңүздөр белек бересиздер. Анан биздин кызыбызга татынакай белегибиз бар. Ушуну адатка айлантып албайлыбы? Темир баке келген сайын ушинтип турбайсызбы? Жок, анан баандай промесор кылбаңыздар, бул коррупция экен. Негизи кимди чакырса ошол белек алып келет экен эмес. Бул жөн гана чын жүрөктөн. Бул Muz Life'та алгачкы жолу. Ооба. Болгондо да менин эфиримде туура келгенине аябай кубанычтамын. Ичинде дагы сонун 2 белек бар. Ошол. Айгач, бул коробкасы мага эле берип кой, сен шкафтын алдында. Макул. Биз көрсөтө берсек болот бекен? Ооба, бир көргүзөлү. Ооба. Белек деген киного чакыруу окшойт. Кино тасмага чакыруу бар экен. Айганыч качан барып келет экенбиз? 19-нда барат экенбиз, 19-декабрда барат экенбиз. Бардык кинотеатрларда болот экен. Туура эле биз экөөбүзгө эле экен бул. Темир мырза, чоң рахмат. Эгерде жамааттан дагы бирөө тарына турган болсо, мага байланышыңыздар, мен дагы экөө тарыныш мүмкүн. Болду, жарайт. Эфирден сөз бере алайын. Эфирден чыгарып мен сразу телефонду өчүрөм. Кандай катышыңыз бар? Же катышып калдыңызбы? Жок, бул эми биздин баягы өзүбүздүн бир туугандар, достордун, жакшы достордонбуз. Анан мага берген негизи чын жүрөктөн. Анан мен баягындай сиздерге алып келдим. Анткени баягы айтып атпаймынбы, белек бергенди жакшы көрөм. Сиз белеги жок деле кирип кете бересиз. Алганда да жакшы көрөм. Азыр эми эфир бүткөнчө көрөлү. Жалпы бизди көрүп жаткан шоу эстрада жылдыздары, аты чыккан элге таанымал мырзалар, биздин айтор потенциалдуу конокторубуз. Кандай келем десеңиздер, мына Темир мырза сиздерге жолун көргөзүп берди. Ооба. Кош келдиңиздер кийинки эфирлерге. Сонун, биз дагы кыскача бир анонс бергиле турат. 24-декабрда урматтуу телекөрүүчүлөр, музыка сыйлыгы 2024 болот. Жылдын мыктыларын тандайбыз спорт ордосунда. Андыктан сиздерди дагы чакырабыз. Дал ошол жакта Орто Азиянын жылдыздары жана ошондой эле биздин кыргыз эстрадасынын дагы жылдыздары ошол жакта болот. Андыктан барыңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр. Билеттер дагы сатылышат. Ушунда мен да бир сүйлөп кетсем болобу, кечиресиздер. Бул концертте биз да болобуз. Урматтуу меймандар, сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Керемет чыгармаларды тартып алабыз. 24-декабрь спорт ордосунда келиңиздер. Казакстан эл аралык. Алып барыш экен билинип калды. Эл аралык. Ушуну иштетпейин. Бул сөздү мен айтышым керек эле азырчы. Эл аралык
концертке келиңиздер. Музыка улуттук телерадио берүү корпорациясында сонун концерт болот. Урматы менен Темир Дамирбеков конокто болот. Сизди качан жылдын мыкты мынандай деп номинацияларга эми кошуп калабыз. Кандай болуп атат чыгармачылык жакта? Сиздерден эле күтөм, иш кылып айтам. Анда клип көтөлө. Клип көтөлө, бүгүн жакшы бир клиптин презентациясы болгону турат, ошол тууралуу. Жөнөкөй гана Сен элең деген мурда эле тартылган клип. жарайт. Ооба, сиз Эми эртерээк экен, аранжировка бүтө элек дердик негизи. Жок, азырынча боло элек. Дал ушул клиптер боюнча айта турган болсок, сиздин өзүңүздүн клиптериңиз канча болуп калды? Анан дагы алдыда кайсыл клиптер тартайын деп жатасыз? Ушул боюнча сүйлөшсөк, анткени бүгүн презентация болуп жатат. Темага ылайыктуу. Негизи азыр эми Орозбек Сапаров деген биздин өзүбүздүн өрүк зарлуу Баткенден чыккан мыкты обончо сөзүндө өзүн жазган агабыз бар. Ошо Орозбек Сапаров агабыз бүгүнкү күндө түштүк жергесинде концерт коюп жүрөт. Ийгилик каалайбыз агайыбызга. Орозбек агайыбыздын ошол Махаббатым сен элең деген бир сонун чыгармасы бар. Бул 2000-жылдары аябай популярдуу болгон чыгарма. Ошолорду жазып чыктык биз. Буюрса азыр даяр. Анан кийин дагы бир сонун чыгарманы жаздык. Аны дагы ошол эски 80-жылкы стилге салдык. Ал биздин республикабыздын эл артисти Бекборбиев агабыздын Сирена деген сонун чыгармасы бар. Айтпашым керек болчу, эмне дейм, ошол жактан ырчык элек өзүн реклама кылып идик. Ошол Сирена чыгармасын Кудайым буйрса 2025-жылдан тартып алабыз. Эмне үчүн айтып атам, анткени биз ошол Бек агайыбыздан уже уруксатын алып койдук. Агай уруксатын берди. Кудайым буйрса 2025-жыл сонун стилде кайра иштеп чыгабыз ушул чыгарманы. Көз тийбесин анда. Негизгиси. Андан сырткары эми дагы сурап калдыңыздар. Кыскасы негизи могу 2 жыл иштебей калдым менчи. Ооба. 2 жыл иштебей калдым. Өзүңүз сурап Чын аябай баягындай бирок чыгармачыл адамчы мындайча ошо чыгармачылык менен иштебей калгандачы бир аз эме депрессияга кирип кеткендей абалга түшүп калат экен да негизи. 2 жыл мен ошону байкап атам да. Бирок эми сиздики себеп болду да. Ооба, себеп болду. Эми себеп болгондо жакшылыктын түйшүгү болду. Мындайча айтканда ак өргөлүү болдук да ошол 2 жыл. 6 кабаттуу үйдү? Жок, 6 этаж эмес, анчалык 5 эле этаж деп. Бир кабат. Баягы эркектин бир дөөлөтү хан сарай дейт го негизичи. Ошо Кудайым насип кылып, ошо үйлүү болдук, тамдуу. Куттуктайбыз. Анан ошол 2 жыл ошо ремонт иштери менен жүрүп чыгармачылык иштебей калдык, а бирок үй салган кандай экен ошону айтыңызчы. Көрдүң го мына себебим эле калды десең. Андан сырткары баягы элдин жакшылыгында кызмат. Мен баягы алып баруучулук кызмат кылып калабыз эмеспизби? Кечинде той, күндүз стройка болуп калды. Ошондон кийин 2 жыл иштебей калдык. Эми Кудайым насип кылып үй бүтүп калды. Эми 2025-жылдын январынан баштап музыкадан түшпөй калам го дейм. Буйруса. Ак өргөңүз кут болсун анда. Эң сонун. Рахмат. Анан негизи кандай таризде багыт алайын деп атасыз? Жаңы образдарды, жаңы жанрларды идеялар барбы же азыр биринчи Эми эң өлбөгөн бир стиль бар го. Бул классика дегенчи. Ошон үчүн ошондон кайтпайлы, не болсо да. Стилди эмне багытты жаңылайм деп адашып албайлы. Ошон үчүн эң башкысы эми өзүңүз айткандай кийим жашарган менен өзүбүз уже улгайып баратабыз го. Ошон үчүн өзүбүздүн поколениядагыларга ырлар чыгарып окшойбуз. Эмнеге жок? Эксперимент кылгандан коркосузбу ошондо кандай? Эмнеден? Эксперимент кылгандан өзү. Жок, коркпойбуз. Эң башкысы просто баягындай бирөөнү бир нерсени жаглайм деп аша чаап кеткенден корком менчи. Ошон үчүн өзүңүздөр жана айткандай жан дүйнөсү негизи мен өзү баягындай оор басырыктуу негизи жашоодочу. Ошон үчүн чыгармачылыгым дагы ошол эмеде кеткен. Мен бир мындай ушунча жылдан бери иштедим. Продюсерим Лутфулла Бузурмангулова менен иштедик. Ошо билбейм, мага эң башкысы эле баягындай өтө жаңылыштык, өтө өзгөчөлүк же өтө бир нерсе эмес. Мындай бир орто багытта эле элден ашып кетпей, элден калып кетпей, алдына чыксаң сөз тиеп, артында калсаң көз тиеп. Бирок бир аз алдыңкы катарларда. Аны айта албайбыз. Буйруса кийинки жылы жылдын мыктыларына кошулуп калыңыз. Ооба, эң сонун. Анда мындан да чоң берек алып келем эгер ошо. Анткени баягы чоңураак шоколад ба? Жигитке ниет жолдош дейт го, ниет кылып коелу, Кудайым насип кылса, жылдын мыкты мырзасын алсам, сиздер ушакта болсоңуздар чоң берек алып келем. Эгер жумушта болбой калсаңыздар,
деле болот андай учурда ана да. мейли ошол жака алып барып берем Сизге могу кино тасманын экинчиси чыгып калса ошол эле болот. Анан Айганыш сизге өтө сонун суроолор даярдап келген. Башкача айтканда блиц. иши кылып мен тердетпесеңиздер эле болду эми. Бир аз эле. Ооба, кыска суроолор, кыска жооп берсеңиз болот. Андан кийин ооба токтолобуз. жок деген эле. Ооба жок Алып баруучу да түшүндүрүп эле коюш керек. билет да. Ооба. Биринчиси, чыгармачылык чөйрөдө досторуңуз көппү? Көп. Тамадалык, Жок, ырчылык. котур. Чыныгы достор. Көп. Чыныгы достор. Чыныгы досторум көп. Оо. Анткени дос улатабыз Кийин токтололу, Тамадалык же ырчылык? ырчылык. Кыргыз эстрадасынан кимдин ырларын угасыз? Машина айдап баратканда. Негизи мен жалпы досторум ырларын баарын угуп турам. Анткени баягы тыңдап уга турган негизи айттым го жана возраст келген сайын Бекбайкенин ырларын угуп баштадым жана. Азыр баары эле ошентип калды окшойт. Бирок көз тийбесин, улуумун, ортомун, жашмын полный алып кетет го. Айганыш деле картай турганда Бекбайкенин ырларын угат. Вкусубуз бир экен, артымдан эле келаптырсыз ана. Ошондой окшойт. Канча ырыңыз бар экенин так билесизби? Жок. Сизге айтылган өзгөчө комплимент? Кичпейилген деген Өзгөчө болгон. Кайсы фильмди көргөндөн эч тажабайсыз? Бир турецкий кино бар, жашоодон алынган. Мен сиздерге да сунуштайм. Эркек болуп менин көзүмө жаш келген Айла, дочь войны деген кино бар. Мен көргөнмүн. Ошол кинону мен 3-жыл көрдүм жакында. Бирок дагы Чындыгында ошондой. адамгерчилик, мамиле, Чындыгында ушундай. мындай сабак аласың го. Аябай Айла, дочь войны. Мен сиздерге да сунуштайм, реклама болот чыгар. Ошол менден бүгүнкү кечке не кино көрөм деп жатсаңыздар, интернетте ачып телефондон Айла, дочь войны деген кинону көрүп койгуңуздар. Сон кино. Анан мага өзүмдүн соц баракчама комментарий жазып коюңуздар. Ооба, көрдүк деп, Кайсыл фильмди деп турат? Бул жерде мен өзүм кошкум келип турат. Кайсыл ырды уккандан эч тажабайсыз дейинчи? Кайсыларды уккандан Өзүңүздүн Ильяс Абдыразаковдун табышмагынбы деген ыры бар. Табышмагынбы. Адашпаясың. Ошолорду бүгүнкү күнгө чейин угуп турам. Тажабайм. Жашоонун негизги эрежеси эмне деп ойлойсуз? Жашоонун негизги эрежеси из калтыр бул дүйнөдө болду артыңдан. Адам сенин Чыңгыз Айтматов атабыздын бир сонун сөзү бар го. Элдер сени эмне кылмайынча сен тирүүсүң. Элдер сени унутпайынча, элдер сени атыңды атап турганда сен тирүүсүң деген сөз бар. Демек, из калтырыш керек го негизи. Сон. Сиз жактырган ырчы? Ильяс Абдыразаковбу? Же ыр элеби? Кандай жактырган мырзаларбы, же айымдарбы? Сиз кандай кабыл алдыңыз? Баалаган ырчыбы, же Каягын жактырыш керек. Негизги суроо, каягын жактырыш керек. Сизге алгач ушул суроону бергенде ким оюңузга келди ошондой? Жок, кийин чыгармачылык. 10 или ана ошол оюма келди. Чыгармачылыгын, анан ошо онун дагы анасын дагы. Ошо онусун анасын жөн коелу, мен бир гана чыгармачылыгын баалаган инсандардан Кийинки суроодо. негизи ар кайсы эфирде ар кимди айтам, баарын сыйлайм, бирок баары жакшы. Мен агалардан көрүп үлгү алып чоңой атабыз го ушинтип биз делечи. Бирисин айтсаң бири таарынат, негизи баары мыкты, ар биринин мыкты сапаттары бар. Менден улуу муңку ырчылардан баары мыкты, баарын баалайм. Жок, мыктылык эмес, мындай табитке жаккан ырларды жакшы көп чыгарган ырчылардан деп айтып коелу. Ар кандай музыка угат да чындыгында. Демек бүгүнкү күнгө чейин Ильяс Абдыразаковдун Угуп жүрөсүз, жүрсөмүз, демек Ильяс агабыз керемет. Эгерде жашооңуз ыр болгондо жанры кандай аталмак? классика, тармак коем классикалык. Кайсы аспаптарда ойнай аласыз? Профессионалдуу эч кайсы аспапта ойнойм, мындай Ар бир аспапты кармай берем. любительский ар бир аспапта кармап чыгам. Атам мага гитара алып берген, комуз алып берген, домбура алып берген, аккордеон алып берген и синтезатор алып берген. Бирөөсүндө толку Чыгарган жоксуз. бирок обону чыгарам, бирок негизи дагы бир жакшы жаңылык айтып коеюн. Темир быйыл студент, 1-курс. О, керемет, соңго туктайбыз. Буюрса бүтсөм, анан 5 жылдан кийин кайра ушул суроону бересиз. Аман болсок. Кызганчак адамдардын катарына киресизби? Жок. Пейилгенен. Кызганчактыкты кантип жеңсе болот анда? Жакшы бир суроо. Негизи кызганчак болуш керек, эркек кызганчак болуш керек, бирок аша чаап кеткен кызганычтын айынан интернет булактарында көптөгөн бир бүрөй учура турган бир окуялар бар го. Ошон үчүн кызганчакты жеңүү бир эле нерсе бар. Сабыр.
адам сабыр кармаганды үйрөнүш керек. Ошон үчүн деле жаратканым мен сабырдуулар менен биргемин дейт го. Сабыр кармаганды үйрөнүш керек. Кызганчаактык аша чаап кызганычтын айынан эчендеген биздин баягы кичинекей бөбөктөр ата энесиз калып атат. Өлтүргөнгө чейин Кудай сактасын барып атат. Ошон үчүн ушунчу ырларды кызганганда айтасызбы же үй бүлөлүк кызганычты айтасызбы же кайсыны айтасыз? Кызганыч керек, бирок аша чаап кетпеш керек. Бул жакшы нерсеге барбайт. Сабыр, эң башкысы сабырдуулук. Сабырдын түбү сары алтын. Көп нерсенин дарысы сабыр, сонун. Керемет. Анда дагы бир аз өйдөгү суроолорго токтолуп кетем деп турган болчусуз. Достор боюнча, чыныгы достор боюнча. Чыныгы достор, мен негизи мындай ушул шоу бизнесте, мейли шоу бизнес, мындай жашоодо классташтар бар, жети область досторум бар, дагы бир досторум бар, кайрымдуулуктан топтолгонбуз бүгүнгү күнгө чейин шүгүр. Багындай ушундай кайрымдуулук фонд ачтык, ошолор менен муктаж үй бүлөлөргө жетип. Ушундай досторум бар. Чыгармачылыктан тапкан досторум бар. Бүгүнгү күнгө чейин катташабыз. Ал адам өзүнүн го дейм, бул конкурент көрбөш керек. Чыгармачылыкта достчулук жок, бул конкуренция дейт го жок. Ар кимдин ой жүгүртүү, пейилинен го дейм. Досторум бар, сонун досторум бар, чыгармачылыктан тапкан. Аралашып баштагандан бүгүнгү күнгө чейин чыгармачылыкта жүрүп тапкан досторум бар. Жакшылык жамандыкта катташабыз. Ошол го эң башкысы. Жакшылык жамандыкта катташабыз. Бир кыйналган учурда бир нерсе сурасаң берип турат. Ошол эле го дейм, достчулуктун. Анан көпчүлүк айтып жүрөт дейм, баягы дос деген ашып кетсе бир экөө үчөө эле болот, чыныгы дос депчи. Анан кандай болуп калат деген. Билбейм, менде досторум аябай көп. Баарына баягындай бирдей жакшы мамиле кылам. Анан алардан да мага ушундай жооп келет негизи. Сиз баарына бирдей мамиле кыласыз, баарын бирдей дос көрөсүз. Ал бул сиз өзүңүздөн экен да анда. Демек өзүмдөн. Ооба. Мен классташтарым менен деле жакшымын, маселенчи. Мо классташтарым алар роднойлор го. Мо эмеде чыгармачылыктанчы Тапты классташтар. айтып алдыңыз. Мындай кезде сен Темир Дамирбеков болгонго чейин билет го алар, сен кат чоңойгонуңдучу. Компроматтарды Бирок негизи бүгүнгү күнү ушул чыгармачылыктан тапкан достор менен ошол классташтарымдай сүйлөшөм. Ушундай сүйлөшөбүз, сырдашабыз. Кеңештерин берет жакшы. Аттарын атайм, кереги жокпу. Классташтарыңыздан бир экөөнү айтыңыз, балким көрүп аткан шығар. Классташтарыма салам, эч бир ошолорго салам айтып элек. Айтып коюңуз. Менин сонун классташтарым бар. Ошол номер 9 Набиг Ушматов атындагы гимназия мектеби, Мухаммед Ибрагимов атындагы номер 3 мектеп Сүлүктүү шаарындагы, Владимир Ильич Ленин атындагы 1 мектеп, Бөкөнбаев мектеп, Жомарт 8 мектеп. Жана мына биздин Амир классташым, алайлык досторум, кыскасы барыңарга көптөн бери эфирге чыкпаган үчүн ассаламу алейкум. 5-6 мектеп дейт го. Анда мен көп мектепте окугам. Мен кечирим сурайм, Булак башыда окуду деген справка алган, Булак башыга ассаламу алейкум. Не болуп атат? Жакшы мындай. Мен баягы бир жыл 3-4 ай окубай Казакстанга кетип калгам да. Анан келип туруп айтып берейин эми өтүп кетти. Булак башы деген сонун бир айыл бар. Ошол мектеп эми айыл дагычы мен баягы. Ошол жерден барып мен кечирим сурайм, Булак баштын мугалимдеринен барып сиздерден окуду деген справка алып кеткен простачы, ошо классташтарыма да салам айтайын. Анда мындай суроо, 5-6 мектеп болсо, бала кезде көп мушташ элегиз же? Кандай эле? Же ата-эне баягы аскер кызматында беле? Жок, аскер кызматы эмес. Негизи просто мектептер жакын жайгашкан. Биздин Сүлүктүү шаарында 9 мектеп бар. Ошон үчүн баягы мектепке которулуп ушинтип жүрүп, билбейм эми бул тагдырга жазылган экен да ушундай. Ушинтип жүрүп көп мектепте окуп калдым. Бирок ар бир мектептин достору менен жакшымын. Классташтарым менен жакшымын. Деле ошон үчүн айтып атпайм, менде баягындай досум көп чыгармачылыктан да. Ооба. Чыгармачылыкта мына мен жаңы чыгармачылыкка аралашып баштаганда Нияз Абдыразаков деген досум бар, Ильяз Абдыразаков бир тууган иниси, ошо менен жакшы досмун. Менин клиптерим тарткан Кубатов деген бүгүнкү күнгө чейин жакшымын. Данияр Ерматов менен аябай ынак болуп кеттик. Баягындай мамилеңер эме характерлериңер окшош деп. Данияр менен. Мына ошо Алмаз, Нурлан жакшы болуп кеттик, бирок шүгүр эми Аллага. Баягындай менде баягындай бул конкуренция, бул тигиндей деген нерсе жок. Баягы күндө достогудай эле чалышып, күндө кечинде ассаламу алейкум кактасың. PlayStation ойноп. Бааны жеңилип келе.
Сиздин катарыңызда мен деле бармын. Мен деле 5-6 мектепте окуганмын. Мен дагы классташтарга Жөн эме бүгүн эфирди мен алып келип барып калбаптырмын. Жөн алып келип калбаптыр белекти. Мүмкүн болсо сиздер классташтарыңызга салам айтарсыз. Мен күнүгө эле мени көрүп турушат, күнүгө эле салам жолдоп турам. Баарына салам, баса менин да классташтарыма. Азыр болсо келгиле бир оюн ойнойбуз. Ошентип элечи, мен экөөңөр тил табышып кетип мен бул жакта эмне кылаарымды билбей эле ары карап бери карап ойлоп Сиз ойлонуп кетпедиңиз ошо. Салам эфир болот атат. Темир мырза, бизде баягы салт оюнубуз бар эфирде. Бир жыл айна. Ооба, бул жакта сүрөт чыгат. Бул оюнга үчөөбүз тең баарыбыз катышабыз. Бирок алдын ала жеңилген кишиге баягы эме тапшырма деп коелу. Тапшырмабызды ойлонуп алышыбыз керек. Так, мен жеңе турган болсом, сиздерге тапшырма берем. Сиз жеңилсиз. Жок, бир киши жеңилет. Бир киши жеңилет. Үчөөбүз таймашабыз, бир киши жеңилет. Ошол жеңилген кишиге эмне тапшырма кылабыз, ошону сүйлөшүп алалы. Тапшырмабыз бар болчу. Кайсыл? Биздин сөздү бирөөгө чалат болчу. Бирөөгө чалат. Анан экрандагы чыккан сөздөрдү аралаштырып туруп сүйлөшүш керек болот. Болгону ошол. Чалган кишиңиз барбы? Ошо чалган кишиден коркобуз да. Коркпоңуз. Каалаган бир кишиге чаласыз. Каалаган бир кишиңизге. Ойлонуп коюңуз. Эгер биз жеңилип калсак, биз дагы чалганга туура келет. Андыктан биз дагы билбейбиз азыр кайсыл сүрөттөр чыгат. Сиз менен чогуу дегендей. Сүрөттөр чыгат, сүрөттөгү сөздөргө жараша ырларды ким биринчи айтып кетет. Айтпаган, чечпей алган киши угушу мүмкүн. Утулат. Мен эмне кылайын, баштайм? Ооба, бул таймаш ким биринчи айтса айтып кетти. Гүлгө кона албай дегендер. Тура эле, Туура эле, сиз жеңдиңиз азыр. Көңүлүм сендик бола албай. Көпөлөк. Булуттарда учат дегенди кое берсем болобу? Ак көпөлөк. Сен көпөлөгүмсүн. Бар ушундай. Көпөлөгүмсүн. Мени мен утулдум, жазып кое бер. Эптеп кетти. Мен жеңдеп жазып коем. Бир нерсе кылып эптеп кетти. Ооба, бар. Так. Кийинки буга жаза бер. Жаңы жыл келди. Жаш балдар ойногула. Маска кийип, аю болуп, маска кийип, коён болуп, жаңы жылда. Ичине балаты үшүдү кышта. Экөөбүздүн бирөөсү утулат экенбиз, түшүндүң да? Мен кайра эле менбе кийинки? Айылым, айылыма баргым келди. Адыр жытту гүлдөрүңдөн таткым келди. Айылда туурабы? Айыл. Сиз билет окшойт элеңиз ошо. Берген окшойт. Бул конкурста экөөбүз түзбөдүк беле. Айыл. Малика Динанын ыры бар болчу, кандай эле? Мен сени сагындым. Айыл этегинде жалгыз там турат. Айыл этегинде Ооба, жалгыз. сен утулдуң, Сыймык Бешекеев ага сыгдырган. Макул. Көк Жигули. Эмес да, бул Москвич да. Оштон чыгып жол тарттым мен Бишкекке. Ош Бишкек жолу. Бишкекке. Ошко, мен баратам ошко. Сен баратасың, уна жок да. Жок, эми боротпой, унам Москвич тууралуу. Жок да. Жарайт. Тең болдук. Кийинки сүрөткө өтөлү. Темир мырза утулбайт экен, түшүндүм. Ай сары кыз, бары жокко дары кыз, ат коюшту сары деп ай болсоң бизге дары кыз. Кандай кетти? Вообще программаңар бузуп атат, ошо мен өзүм ырларым. Негизи сиз утулушуңуз керек болчу. Ошол да, ай сары кыз. Экөөбүз тең Ай таппадык. караңгы, түндө кара. Ай эмес да бул. Мен жер, а сен Юпитер дегендер бар. Эмес, ай караңгы, түндө караңгы. Ай, Мен жер, а сен Юпитер. Мен уттум. Караңгы. Сен айган сен утулдуң, сен чалат окшойсуң. сиз бир эле жолу таптыңыз. Алло, мен кеттим. Ооба. Ушундайда эмнеге келбей калат? Айган Так, кайсы ошо? Алло. Жок, сиз башка бирөөнү, башка Алло, бул сенсиңби? Кудайма? Салам. Мен чалбайм. Таныдыңбы жүрөм аман. Карагат. Мен жазып атам да, просто көрбөй калып атам да. Бүлдүргөндөр мышкан кезде. Бүлдүркөн дегендер бар эле, Бекбар Бийов. Бар, айган утулдуң. Ах, розалар. Бу кызгалдак. Эме Расул Маматкулов агабыз менен Кызгалдак туталалар.
Қызыл жарат. Қызық сүй. Қызғалдақ. Жоқ, қандай жоқ. Әне Расул Маматқұлов ағайыбыз менен Гүлсина Чотонова. Ошында ким ұтылды? 6-4-3. Мен ұтылдым бұл. Давай, çalчы, на. Сіз біреуге çalып беріңіз анда. Жоқ, сен өзің таныштарыңа чал да, мен çalып алып сен кимелең деппін. Анда мындай қылады, мен çalайын, сіз сөйлешіңіз. Жоқ, қандай қылады, өзің сөйлеші керек. Мен не деп сөйлешім? Мен сөйлешпелі ғой. Ол сценарий бойынша мындай емес болды, деп барса. Сіз редактормен сөйлешіп алған ұқсайсыз. Мен келдім тептіс бұл жаға кірдім. Чалып атам анда. Расул. Біздің бұл жақтан сөздер шығат болчу, егерде даяр болса. Трубканы албай тоқшайды. Егер албаса, бүтірөз, Егер албаса, бүтірөз. Жоқ, мұндай çalбайлы қойып мәйіл. Разымын мен. Разысыз ба? Уф, рахмат. Біз алдын ала сүрөттөрдү көрүлө даярданып алсак болмок, туурабы? Мен сізге айтқанмын. Бирок экөөбүз калыс болуп, утабыз деп. Ошону айтпайсызбы? Ырчыны утабыз деп. Мен жакшы эле айтканмын негизи, билип алайлы деп. Кечиресиңер, мен жеңил берсем болмок экен. Бирок Демир мырза, аябай күчтүү экенсиз чындыгында. Буга чейин биз утуу эле келатканбыз негизичи. Ырчылардычы. Ушул азыр тапкан ырларыңыздан бирөөсүн Жандуу аткарып бербейсизби? Жандурду айталы. Жана биринчи көпөлөк Же Айсарыгызды ырдайсызбы? Жок, каалаган элериңизди жактырган. Кичинекей сапсары, тай басқаны, бассаң абдан қубанған айта, сары сапсары, бассаң абдан қубанған ай, сары сапсары, ай сарығыз, бары жоққа дарығыз, ат қойышты сары деп ай болсын бізге дарығыз. Ай сарығыз, бары жоққа дарығыз, ат қойышты сары деп ай болсын бізге дарығыз. Деген керемет шығарма. Браво, сорон, рахмат. Биздин мына ушул биз кошуна жашайбыз, ушулардын автору менен. Бул Кыргызстан плюс деген биздин Насиреддин Жуманов деген агайыбыз бар болчу. Бул ошо Бактияр Токтор биз тобу менен чогуу чыккан. Ошол Насиреддин Жуманов агайыбыздын эле биздин сыймыктанабыз эми канчада бир жерден биз бирөө болдун балдары агайыныбыз. Ошон үчүн Насиреддин Жумановго да салам айтам дейбиз. Кеңирдин биз азыр тапшырмасын жокко чыгарып койбодукпу? Мен таптым тапшырманы. Ырдатып коелу. Анткени Расул мырза да жакшы ырдайт. Тердете койдуңуз го, Расул мырза. Көз алып баруучу кесиптешпиз. Демир мырза кетет азыр дегендейчи. Сизден бир күлөт болсоңуз кайрылмасы менен. Демир мырза, айган келиңиз, үчөөбүз эле бир ырдап коелу. Кайсылырды? Сулуу. Жок, бүлдүркөн, бүлдүркөндөр эскер, бышкан кезде Асманда бүркіт шаңшып учқан кезде самайларың сеңселткен ақайыңдар самашып сағынышымды ұққан кезде барам саған. Браво! Сонун жері сон болды, деген жері. Сон эфир болду, ыраазычылык билдиребиз. Эркин форматтагы сиз бизге жакын отуруп, мынтип эч ким бизге жакын отуруп сүйлөшпөйт болчу. Айтам ошо чета жакын деп атабыз. Аябай берип кеттиңиз. Эң негизгisi Демир мырза дивандын аркы жагына барып отурду, ортосунда отурду болчу. Айтам, улам жылган сайын муздак дейт. Сонун эфир болду. Сизге эркин микрофон берели, сон эфир үчүн ыраазычылык билдиребиз. Негизи ушундай ар дайым айтам, ушул эл менен ырчын байланыштырып турган, жакшы жаңылыктар бөлүшө турган бул ортодо алтын көпүрө сиздер. Ошон үчүн жалпы улуттук телерадио берүү корпорациясына, музыка каналына, Музлайф көрсөтүүсүнө, жалпы жамаатыңыздарга өзгөчө сиздердей мыкты биздин замандаш кесиптештерибизге, Расул Айганыш сиздерге рахмат. Жалпы биздин жалпы жамаатка рахмат айтам. Кудайым насип кылып 2024-жылда жыйынтыкталып калды.
азыр өзүбүзгө уже отчет берип аткан убактыбыз. Эмне кылдык, эмне кыла албай калдык. Кудайым насип кылсын, Кудайым буйрса, ушул 2025-жыл мындан да жакшы жылдардан болсун. Эң башкысы азыр мына элибизде байкасаңыздар бүт жүздөрүндө жылмаюу, өнүгүүлүккө өсүп аткан өлкөлөрдүн катарында кирип атабыз. Кудайым насип кылып, 2025-жыл токчулук, мулчулук, береке, ынтымак өнүгүүнүн жылы болсун. Мамлекетти көтөргөн спорт менен маданият дейт. Маданият тармагына кызматты кылабыз, батаңыздарды алабыз. Жалпы барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Эң сонун сөздөр болду. Сизден музыкалык чыгарма болсун, сахнабызга узаталы. Сен элең деген сонун чыгарма менен бүгүн Темир Дамирбеков келген. Албетте сонун чыгарма экенине дагы күмөнүбүз жок. Баарыңыздарга тартуулайбыз. Ага чейин дагы бир жолу бизден анонска Эртең жалпы Борбор калабыздагы же болбосо дал ошол Бал атынын жандыруу аземине концертине келип катышам деген конокторубузга кош келдиңиздер. Жалпыңыздарды күтө электер, бир электер болсо эртең кечинде Бал атынын жандыруу аземи Борбор калабызда аянтчабызда өткөнү турат. Аны менен катар 24 декабрь жыл мыктысын аныктоо үчүн жалпы Орто Азия мамлекеттери катышкан жылдыздарыбыз катышкан жыл мыктысын жыйынтыктоо аземи концерти да болгону турат. Дал ошол жака баарыңыздарды чакырабыз. Албетте, анда эмесе келиңиздер сахнага көңүл буралы. Темир Дамирбеков ырдайт, сен элең деп аталмакчы. Getseng seni de yaşay berem Jaz gülüm sen eleng Bir özündü sağınar elem Canımdan azka getseng seni de yaşay berem Jaz gülüm sen eleng Oh mahabbatım sen eleng Canıma kubat bergen Mahabbatım sen eleng Yüreğimde elegen Mahabbatım sen eleng Canıma kubat bergen Mahabbatım sen eleng Yüreğimde elegen Bulutlardan izlep gelem Özüngö men tazim etem Ak yüzüngö soğuktanıp Sen üçün men ırday berem Bulutlardan izlep gelem Özüngö men tazim etem Ak yüzüngö soğuktanıp Sen üçün men ırday berem Mahabbatım sen eleng Canıma kubat bergen Mahabbatım sen eleng Yüreğimde elegen Mahabbatım sen eleng Canıma kubat bergen Mahabbatım sen eleng Yüreğimde elegen Mahabbatım sen eleng Canıma kubat bergen Mahabbatım sen eleng Yüreğimde elegen Mahabbatım sen eleng Canıma kubat bergen Mahabbatım sen eleng Yüreğimde elegen
Браво! Эң сонун чыгарма. Биздин конокторубузга жалпы ыраазычылык бүгүнкү эфирлерге келип бергениңиз үчүн. Ал эми сиздер менен коштошуу убактысы дагы келди. Кийинки эфирлерден буюрса көрүшөбүз, амандыкта жолугушалы. Жалпы мырзаларга келген конокторубузга эстрада жылдыз Темир Дамирбекова агызга эң сонун эфир куруп бергенине чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Жолукканча Айган Шырасов студияда болду. Муз Лайф. Көрүшкөнчө.